Мына жақында 4 күн мұрда біз республиканың президенті Сооронбай Шарипович менен жолугушуу болду. Мен ошол жерде өзүмдүн айта турган сөздөрүмдү айттым. Кечээ күнү Жаңы Орда газетасына менин ошол сөзүм толугу менен чыкты, карап койсоңуздар болот. Ошондуктан айта турган эки гана маселеге токтолом. Биринчиси, 27 жылдан берки Кыргыз мамлекетинин өсүшүндөгү кемчиликтер, мүчөлүктөр жана башкалардан эң негизи биз законду сыйлабай, ар бир бийликке келген жетекчинин айтканы закондон бийик коюп келаткандай болса. Ошондуктан Сооронбай Шарипович менен болгон жолугушууда да айттым, азыр да айтып коеюн. Ошол ойду мен 2015 жылдан бери кайталап айтып келе жатам. 2020 жылга чейин biz жаңы конституция кабыл алышыбыз керек. Биринчи Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк мезгилиндеги 1993 жылкы конституцияны кабыл алган киши катары менин силерге сунушум. Эске аласыңар, болбайсыңар, угуп койсоңор. Biz ошол конституцияны кабыл алардан мурда 6 ай конституциянын концепциясына талкуулаганбыз. Бизге кандай конституция керек? Бизге тоталитардык системадан чыгып жаткан жаш жаңы мамлекетке кандай мамлекеттик түзүлүш керек деп. Анан кийин 3 жыл конституцияны иштедик, 4 жолу элдик талкууга чыгардык. Мен силерге сунушум айланайын. Же болбосо парламенттик, же болбосо президенттик бийлик болобу. Азыр бийлик бутактарынын функцияларын тактап алгандай толук бир жолу конституцияга дагы кайрылып, жаңы бир конституция жасап алсак, ушул эле бийлик талаштар мындан ары улана берет. Бул биринчиси. Экинчиси айтайын деген. Эч убакта ким гана болбосун, кандай гана киши бийликке келбесин, ал закондон бийик турбашы керек. Закон деген эмне? Закон деген бул ар бир адамдын тагдыры, келечеги, үмүтү, жашоосу. Ошон үчүн биз президент баш болуп законду сыйлоого өтүшүбүз керек. Мен ушул жерден бирөөнү сындайын, бирөөнүн атына таш ыргатайын деген ойдон өтө алысмын. Менде андай касиет жок. Бирок мен бир нерсени айтпай кое албайм. Мына жакындагы 19 ноябрда Апрель телеканалына берген интервьюсунда Алмазбек Шаршенич Текебаев жөнүндө мындай айтты. Мен эми ушуну келтирип атканын түшүндүрүп берем сизге. Орусча болгондон кийин орусчаны окуп берейин. По Текебаеву. Я, наверное, не должен был смотреть на закон и потребовать от силовиков не делать этого. Им не деген сөз. Я не должен был смотреть на закон, дейт. Мына ошол законга карабагандын нерсинде Текебаев, Бектур Асанов, Талгарбеков, мына Канат Исаев бул жерде отурат, жана башкалар, Садыр Жапаров, ушулардын тагдырлары бир гана кишинин каалоосу менен законду карабай туруп андай кылгыла дегендин негизинде чечилип отурат. Ушуга карата мен дагы бир мисал келтирип коеюн. Бул орусча болгондон кийин орусча окуп берейин. Генеральный прокурор Союза СССР, ушундай бир киши болгон, Андрей Януарьевич Вышинский деген. Генеральный прокурор Союза СССР. 1936 жылы Союздук прокуратуранын кызматкерлери Москвада чакырып, чоң совещание өтүп атканда мындай деп айткан. Надо помнить указания товарища Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни нашей, в частности, когда законы оказываются устаревшими, и их надо отложить в сторону. Мына Вышинский менен Атамбаевдин экөөнүн сөзүнүн айырмасы жок. Вот именно откладывали закон в сторону
36 жылы 37-38 жылдары массовый репрессия башталган. Биз кыргыздар кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнүн башында турган, булагында турган, ушул мамлекетти түзгөн улуу инсандарыбыздан мына ушул указаниянын негизинде баарыбыз айрылганбыз. 30 жылдары өткөн кылымда. Бүгүн 21 кылымдын башында ушундай эле мен законду карабай эле койсом болот экен деген сөздөргө жол бергендик биздин мамлекетибиздин туура эмес жолду өсүп бараткандыгы айланайындар. Ошон үчүн баардык нерсенин башында закон туруш керек. Мен силердин ишиңерге ийгилик кылам.